Жоғазын ыңқылауына 16 жыл. Жалалабадтан башталған наразычылық жүрүш туңгуч президентти тактан кулаткан. А бирок Аскар Акаевдин үй-бүлөлүк системасына каршы чыккан март ыңкылабы максатына жетпей калды өңдөнөт. Миллиондорду төккүндө сүттөн ак суудан тунук болуп чыга кел. Бабановго карата кылмыш иштери токтотулду. Анткени ал казынага 100 миллион сом төкмөй болду. Конституцияны жазып, күчкө салып, бүгүн референдумга киргизишти. Биз канча айтпайлы, киргизбейли, референдум болбосун деп, референдум өтөт. Элибиз шайлайт. Эмнеге? Бул сөздү айтсак, тепкиде калып, эл душманына айланып атабыз. Бирок чындыкты айтыш. Бийлик баш көтөргөндөрдү оздуктап жатабы? Шайлоодон кийин айрым саясатчыларга кылмыш иштери козголгон. Жарандык коом айрымдарына карата туура чечимди ишсе, кээ бирлерине саясий куугунтук болду деп баа беришүүдө. Ал партиялардын тизмелерин карасак, Кудайдан жөө кочкандары да бар. Мурдагы бийликтерди мактап атып жарданар түртүйгендер да бар. Бир эле адам 5-6 партиядан алмаштыргандар бар. Жергиликтүү шайлоого Ош шаарында канча партия ат салышып жатканы боюнча коомчулуктун анчейин кабары жок. Бул элдин кайлыгер мамилесиби же буга чейин өтүп келген шайлоолор калктын кыжырын кайнаттыбы? Каныбаевдагы кызык бүгүн пайда болуп бүгүн кошула берет алар. Жок, каяктан партияны өзүм билбесем. Они как грибы весной. Бүгүн пайда болуп бүгүн кошула берет алар. Кыласың. Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы. Кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Пандемиядан бери Кыргызстанда расмий түрдө 88 миңге чукул адамдан илдет аныкталып, анын тең жарымы сакайды. 1,5 миңге чукул адам өтүп кетти. Кыргызстанда бир сутка ичинде 115 киши коронавирус жуктурду. 65 бейтап сакайып, 2 адам көз жумган. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Жаңы катталган учурлар: Бишкек 66, Ош 2, Чүй облусу 42, Нарын облусу 2, Ысык көл облусу 3. Пандемиядан бери 87 652 адамдан вирус аныкталды. Тилекке каршы COVID-19-дан бир суткада Бишкек шаарында 2 бейтап каза тапты. Жалпы көз жумгандардын саны 1492 болду. Коронавируска каршы эмдөөнүн алгачкы этабы ушул жумада Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда башталат. Акырындык менен башка аймактарга тарайт. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен алгач кайсы аймактарга коронавируска каршы эмдөө пунктулары ачыларын айтышты. Бардык региондордо эмдөө иштерин уюштуруу боюнча медиктерди окутуу тренингдери башталды. Вакцинациянын алгачкы этабы Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда ишке кирет. Бишкек шаарында алгачкы 5 пункт, 4 бириктирилген үй-бүлөлүк медицина борборлорунда жана номер 7 үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда ачылат. Чүйдө Сокулук жана Ысык Ата райондорундагы үй-бүлөлүк медицина борборлорунда, Ошто номер 8 жана номер 10 үй-бүлөлүк медицина борборлорунда, андан соң ыкчам байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыгы менен башка аймактарда эмдөө пунктулары уюштурула баштайт. Жоғазын ыңқылабы деген аталыш менен тарыхка кирген 2005 жылдын 24 мартындагы окуяга 16 жыл болду. Өлкөнү 15 жыл башкарган Аскар Акаевдин үй-бүлөлүк системасына каршы чыккан март ыңкылабы мүдөсүнө жетпей калгандай. Тескерисинче, Кыргызстанда бийликти сүрмөт топ менен алып коюу өнөкөттөрү кийин да кайталанды. Анын акыбети массалык өлүмдөр менен коштолгон оор жана урунтуу учурларды өлкө өз башынан өткөрдү. 2005 жылы мартта Кыргызстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразычылык иретинде эл көтөрүлүп, алгачкы нааразычылык Жалалабадтан башталып, кийин өлкөнүн көпчүлүк аймагы кошулуп борбор калаага аттанышкан. Анткени шайлоодо президент Аскар Акаевдин баласы Айдар менен кызы Бермет жогорку кеңешке депутат болуп келип, ага нааразы болгон эл күч менен бийликти алмаштырган. Бул окуя өлкөдө тарыхый мааниге ээ. Мындан улам эскерилбей калуусу мүмкүн эмес. Мындан улам президент Садыр Жапаров да 24 марттагы ыңкылапка карата элге кайрылуу жасады. 2005 жылдын 24 мартындагы окуялар эгемен Кыргызстандын тарыхындагы эң орчундуу окуя катары эсте калды. Кыргыз элинин бул күнү революцияга белсенип чыгуусуна бир катар терс көрүнүштөр,
Атап айтканда адилетсиз бийлик менен мыйзамсыздыктын, үй бүлөлүк башкаруунун орнотулушу менен жеке кызыкчылыктын мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору коюлушу себеп болду. Өлкөбүздө стабилдүүлүк үстөн болуп, мыйзамдар аткарылып турса, мамлекетибиз сөзсүз өнүгүү жолуна түшөт. Ал үчүн жарандарыбыз жапа-тырмак аракеттенип, алган багытыбыздан тайбайлы. Ошол кездеги саясатта жүргөн улуу муундардын айтымында туңгуч президент Аскар Акаевдин үй бүлөсүн жөн гана бийликке аралаштырып, тим болбостон бийликти атадан балага өткөрүп түбөлүк сактап калуу ниети болгондугун айтышат. Акаевдин баягы түбөлүк башкарам, өзүнөн кийин баласына кызына өткөзүп берем деген саясат ачыкка чыкты. Ага чейинде баягы мамлекетте коррупция, авторитардык режимдин орнуп башташы, экономикадагы артка кетүүлөрдүн баары ошол сот бийлигиндеги адилетсиздиктер, ушунун баары баягы нааразычылыкты алып келди. Анын үстүнө бир кишинин көп жыл башкаргандыгы 10 жылдан ашып кетти. 2005-жылы 15 жылга чукулдап калды. Нааразычылык башталды. Авторитардык бийлик сөзсүз күч колдонот. Бийлик күч колдоно баштады. 2002-жылы Аксы окуясы башталды, баягы өзөн куш себебинен. Бекназаровду камады, андан кийин Аксыда окуялар башталды. Ошонун баары ушул 2005-жылга алып келди да. Дал ушул күнү бийлик алмашып, бардык мамлекеттик мекемелердин жетекчилигине оппозициячыл делген күчтөр келе башташкан. Чындыгында элде үмүт бар эле. Мурункудай бийлик болбойт. Бакиев балдарынын үй бүлөсүнүн кошо бийлөөсүнө мүмкүнчүлүк бербейт деген ишенич ар бир атуулдун жүрөгүндө пайда болот. Тилекке каршы ал көрүнүш кайра кайталанып, элдин ишеничи акталган жок дейт саясаттануучулар. Ошол Кочкордо жол тозуулар, ошол жерде жол бөгөп, ал жердеги уруу чагылган жерге тарап, ошондогу Кочкор, Чүй, Көл тарап биригип келип, Бишкекке келгенде тиянан Бакиевдин командасы Жалал Абад түшүк тарап келип, ошол жерде Акаевдин кетүүгө дуушар болгон. Бирок ошол 2005 революция негизинде Бакиев келген бийликке. Бирок Бакиев келгендиги менен ошол Акаевден алган сабакты дагы алар алган эмес. Кайрылы Акаев баштаган жолго кирип кетүү негизинде бул 2005-жылкы март революциясы өзүнүн ийгилигине жетишпей калган десек болот да. Ошентип мындан 16 жыл мурда ушул күнү бир нече саясий күчтөрдүн биригүүсүнүн натыйжасында президент Аскар Акаев үй бүлөсүн алып Москвага качкан. Бийликке март окуясынын авторлорунун бири Курманбек Бакиев келген. Экс-президент Аскар Акаев 2005-жылы Москвадан берген маегинде Кыргызстандын инкылап жасаган оппозициялык күчтөрүнө АКШ колдоо көрсөттү деп айыптаган. Андан бери кайсы каргашалуу окуя болбосун, кимди себепкер деп айыптабасын, ар бир мамлекет башчысына тарых өз баасын берип келүүдө. Ильяс Анарбай уулу, Аскар Маратов, Нурньюз, Бишкек. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановго карата жүрүп жаткан териштирүүлөр токтотулду. Ал мамлекеттик бюджетти колдоо иретинде өз ыктыяры менен казынага 100 миллион сом төкмөй болду. Бул тууралуу 24 мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, буга чейин прокуратура жана тергөө органдары Бабановго жана ага байланышы бар коммерциялык структураларга карата козголгон жазык иштери токтотулду. Мындай чечимдин кабыл алынышына Өмүрбек Бабанов жана анын туугандарынын мамлекетке да, ишканалар менен жарандарга да тийгизген зыяны тууралуу фактылар жок экени себеп болду. Ошону менен катар Өмүрбек Бабанов менен мамлекеттик бюджетти колдоо иретинде 100 миллион сомду которуу тууралуу келишим кабыл алынды деп билдирди УКМК. Жогорку сот Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Аида Саляновага карата Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын калыбына келтирүү боюнча өкүмдү жокко чыгарды. Жогорку соттун 23 мартындагы чечими менен адвокат Рабига Садыкованын Саляновага карата кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу калыбына келтирүү жөнүндөгү өтүнүчү жарым-жартылай канааттандырылды. Маалыматка караганда, Бишкектин Ленин райондук сотунун 2017 жылдын 10 октябрындагы, 2018 жылдын 7 февралындагы өкүмдөрү жана жогорку соттун 2018 жылдын 22 майындагы чыгарган аныктамасы жокко чыгарылды. Кылмыш ишин жаңы жагдайлар боюнча Ленин райондук соту карай турган болду. 2016 жылы 26 декабрда Аида Саляновага Юстиция министрлигинин башчысы катары кылмыш иши козголгон. Ал мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айыпталган.
Шайлоодон кейін айрым саясатчыларға кылмыш иштери козголуп, камакта жатат. Жаранды коом айрымдарына карата туура чечим болду десе, кээ бирөөлөрүнө саясий куугунтук болду деп да баа беришүүдө. Фейсбукта өз оюн билдирип, президентке сын айтканы үчүн активисттер камалып жатат. Мындайга жол бербейбиз деген саясатчылар бүгүн бийликке кайрылуу жасашты. Бүгүн жарандык коомдун өкүлдөрү бир столго чогулушту. Алар акыркы учурдагы бийлик тарабынан болуп жаткан саясий куугунтуктар боюнча кеп козгоп, коңгуроо кагышты. Эгер бийлик ушул жол менен бара берсе, анда арты жакшылык менен бүтпөстүгүн эскертишти. Куугунтуктан жакты айтып кетейин. Азыркы куугунтуктоо механизмдер кандай болуп атат? Мына коркунучтуу кодекстерди жазган диверсанттардын документтерине таянып туруп, бир нерсе бар. Должностное лицо. Мен бери 4-5 РПП'нен кагаздарын алып келдим. РПП деген сөгүнүштүү сөз чыккан. Берге жазып атат. Белгисиз адам, должностное лицо маалымат берип, жарыя кылып атат дейт, кайрылып атат. Белгисиз адамдардын кайрылуусу негизинде биз мамлекеттик ишканалардын руководителдерди куугунтуктап атабыз. Бул жыйынга коомдук ишмерлер, юристтер, саясатчылар келишкен. Ошондой эле камакта отурган айрым адамдардын өкүлдөрү да бар. Ал тургай шайлоо учурунда Садыр Жапаровду ачыктан ачык колдоп келген. Жылдыз Жолдошова да катышты. Ал өз сөзүндө президенттин тагдырына кайдыгер эмес экенин айтып, чечмелеп берди. Да колдоп келдим. 2010 жылдан баштап 6 январь 2021 жылга дейин. Азыр мен алардын тагдырына кайдыгер эмесмин. Бул деген сөз, кайдыгер эмесмин деген сөз, акыйкат, адилет, мыйзамдуу, теңдик дегиле биздеги болуп аткан маселеге мен кайдыгер карабайм деген сөз. Алардын тагдырына дагы. Талкуунун катышуучулары өлкөдөгү азыркы саясий абалды талкуулап, конституциялык реформанын мүчүлүштүктөрү, саясий жана сөз эркиндиктеринин абалы тууралуу пикирлерин сынын айтышты. Биз конституция деп айтканыбыз жок, бул конституция. Эмнеге? Анткени элден бөлүнүп, жабык эшигинде артында жазып, мыйзамдарды одоно бузуп, эл аралык укуктук нормаларды аткарбастан конституцияны жазып, күчкө салып, бүгүн референдумга киргизишти. Биз канча айтпайлы, киргизбейли, референдум болбосун деп, референдум өтөт. Элибиз шайлайт. Эмнеге? Бул сөздү айтсак, тепкиде калып, эл душманына айланып атабыз. Бирок чындыкты айтып туруш керек. Чогулгандар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановду жана Конституцияга каршы борбордун мүчөсү Тилекмат Кудайбергеновду бошотууну талап кылышты. Анткени алар саясий куугунтуктун курмандыгы болуп абакта отурганын айтышууда. Биз айтып атабыз да, Конституция туура эмес жазылды. Норманын баарын буздуңар. Мына эреке келсе монархия орнойт. Азыр Конституцияны кабыл ала электе, мына жерде отургандын баардыгын жакын туугандарын, санаалаштарын абакка тыгып кыйнап атышат. Мына Курсан Асанов эмнеге отурду? Эмнеге бүгүн түрмөдө? Эмнеге бүгүн жогорку соттун соты Осмон Алиев миллиондорду төлөп коюп абактан бошотулат? Эмнеге онунда эмес түнү менен Душка деген депутат үй камагына чыгып 11-нде Конституцияга добуш басат? Эмнеге? Мен өкүнөм жана эмнеге деген сөздөр абдан көп. Ал тургай саясий куугунтуктар жүрүп жатканын жогорку кеңештин айрым депутаттары да айтып жатат. Мисалга бүгүн эле Тазабек Икрамов кайсы бир маалымат каражатына бул боюнча интервью берген. Ал активисттердин оосун басууга болгон соңку аракеттерге каршы экенин айткан. Жарандык активисттер боюнча мен эч качан буларды кысымга алуу же болбосо куугунтукка алууга мен каршымын. Негизи эми ар бир адамдын өзүнүн көз карашы, ой пикири болот. Мамлекетке алып барып аткан жумуш боюнча же болбосо болуп аткан окуяны айтуу ар бир жарандын өзүнүн кызыкчылыгы. Бирок ошонун эле экинчи тарабы болуп атат. Негизинен жекеге кирип кеткендер да болуп атпайбы. Бирок анткени менен президент Садыр Жапаров Кыргызстанда саясатчы, журналисттерге карата куугунтуктар болбой турганын айтып келет. Тескерисинче коррупция менен күрөшүүдө журналисттердин ролу чоң экенин билдирип, жардамдашууга чакырган. Эгер саясий куугунтук кыла турган болсок, анда Абдил Сегизбаев деле эмес дейм. Анда менин менен кошо дегил 15-16 кандидат чыктык мынакей.
баш аяк. Андан сырткары мына көчөгө чыгып алып митинг кылып деле кыйкырып атат. Саясатчылар деле кыйкырып атат, саясатчы эместер деле кыйкырып атат. Биз бирөөнү куугунтуктаган жокпуз го мына. Же мурункудай бир журналисттерди куугунтуктап баягы сайып кеткен жери бар. Мына азыр баягы журналист бар го, Швецияда жүргөн, аты ким эле? Сыргак Абдылдаев. Аны мына билесиңер. Баягы колу бутун буу этаждан ыргытып ийген, камалгандар бар. Биз эч кандай болгон жок да мына. Айтсак, Кыргызстанда атайын саясий куугунтукка кабылгандарды коргоо уюму бар. Ал уюм мурунку бийликтердин тушунда саясатчыларга болгон бийликтин мамилеси боюнча билдирүүлөрдү жасап турчу. Бирок эмнегедир азыркы учурда алардын үнү угулбай келет. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Кыргызстандын Ош облусуна караштуу Кара Суу районунун башчылыгына 74, Ноокат районунун акими кызмат ордуна 24 киши талапкер катары арыз тапшырды. Бул тууралуу мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Абдрахман Маматалиев билдирди. Анын айтымында документтерди кабыл алуу аяктап, Ош облусундагы район акимдерин тестирлөө жыйынтыкталгандан кийин Кара Суу жана Ноокат райондорунун акими кызматына талапкерлерди кайра баалоо башталат. Ош облусунун Кара Суу районунун мурдагы акими Тилек Матраимов 2020 жылдын октябрындагы элдик ыңкылаптан кийин жана андан кийинки саясий окуялардан кийин кыргыз-өзбек чек арасынан мыйзамсыз өтүп бара жатканда тутулуп калган. Бул жорукка байланыштуу ага кылмыш иши козголуп, кийинчерээк ал акимдик кызматтан кеткен. Ал эми Ноокат районунун акими Бакытбек Марипов өз агасы Улукбек Марипов өкмөт башчылыгына келгенден кийин кызматтан кеткен болчу. Алдыда өтүүчү жергиликтүү шайлоого Ош шаарында канча партия ат салышып жатканы боюнча коомчулуктун көпчүлүк катмарынын кабары жок. Бул элдин кайдыгер мамилесиби же буга чейин өтүп келген шайлоолор калктын кыжырын кайнатып ушул чекке жеткирдиби деген суроо жаралат. Ал эми айрым жарандар мындай абалга партиялардын үгүт иштери канааттандырарлык эместигин жана алардын программасында жарактуу демилге жоктугу менен түшүндүрүшүүдө. Бүтүн Кыргызстанды гана билем мен, алган билбейт экенмин, чын айтсамчы. Чында билбейм. Ошол бүтүн Кыргызстан платформасы менен таанышсызбы? Жок. Рекламасын эле көрдүк бизчи. Эч нерсе кызыктыра элек пока. Ооба. Рекламасын гана көрдүм. Тааныбайм дагы, кызыкпайм дагы. Нет. Программалар менен таанышсызбы? Жок, каякта партиянын өзүн билбесем. Они как грибы весной. Бүгүн пайда болуп туруп, бүгүн кошула берет алар. Эмне кыласың аны? Жок. Шайлоого кызыкпайт экенмин. Кабарым жок. Биз азыр точно канча партия салышканын билбейбиз. Мен билишимче бир 9 партия бар окшойт. Жок, андайлар вообще катыша элек мындагы шайлоо жөнүндө билбейм. Билбейм, ата журттагы эмне бир белелер жүрөт кылам. Жок, бул боюнча шаардык кеңеште канча партия ат салышып атканын точно кабарым жок. 8-9 деп кылган эми, ал боюнча немем жок. Билбейм, шайлоону. Билбейм. Катышпайм деле. Кандай шайлоо? Жогорку кеңешке болсо катышам. Гапты ачыгы менимче кызыгмадым, лекин шунака. Албетте катнашабыз. Биз бейфаркмызбы? Алдыда өтүүчү жергиликтүү шайлоолорго бардык партиялар үгүт ишин баштаганы көпчүлүккө маалым. Бирок шаар тургундары канча партия ат салышып жатат. Алар боюнча маалыматы жок, алардын платформасы менен тааныштыгы жок. Бул көрүнүш саясаттануучулардын баамында калың катмар элдин кайдыгер мамилеси катары дагы сыпатташууда. Элге азыр шайлоо болобу эч нерсе кызыктырбайт да. Эл азыр 2-3 нерсени күтүп турат. Мына пандемия эмне болот? Экинчи экономикалык кризис. Бардыгы кымбаттады. Туурабы? Бензин 50 сомго чамалап калды. Мындай айтканда, Нидаетова кылып атат шайлоогочу. Элдин саясий аң сезими төмөн. Аны эл мойнуна алыш керек. Шайлоого атсалышып жаткан партиялардын учурдагы үгүт иштери да канааттандырарлык эмес. Алардын аракеттери катардагы көрүнүш катары да сыпатталып калганын коомчулук айтууда. Бул убакка чейинки шайлоолордо айтылып келген курулай убадалар кайра эле кайталанып жатканын кошумчалашат Айтор. Бул жолкусунда да элди ойлогон эч ким болбой жатканы тынчсыздандырбай койбойт. Бир элге бир маалымат бере турган азыркы учурда эч ким жок болуп атат да. Мисалы үчүн баннерлерин гана көрөбүз биз илинип турган көчөдөгү. А бирок алардын бир да бир платформасы, идеясы,
мындай шаарга өнүктүрүү бир стратегиясын көргөн жокпуз да. Кандай стратегиялар турат? Мисалы үчүн таза ком, таза шаар, ушундай идеяларды айтат. Бирок азыркы учурда ошто ал болуп жатат, ансыз делечи. Идея жок да. Калктын калың катмары азыр бир дагы партия жөнүндө маалыматы жок. Бир нерсени сөз берип же бир нерсени аткарам деп алса, эртең аткара албай калсам мындай эмеге жетпей калат да, мындай өздөрүнө ишенбегендиги да бул. Жергиликтүү шайлоого карата үгүт иштериде административдик ресурстун пайдаланып жатканы айдан ачык экени белгиленип жатат. Бул боюнча буга чейинки жасаган материалыбызда да ачыктап бергенбиз. Ал эми алдыда өтүүчү шайлоодо аталган ыкма бир аз башкача жол менен пайдаланып жатканын, муну менен элди көз боюмачылык аркылуу алаксытып жатканы белгиленүүдө. Админ ресурсту мен дагы бир жолу кайталайм. Командалык буйрукчул система менен жогорутан төмөн карай эмес, тескерисинче төмөндөгүлөр жогорудагыларга пакта коюп баштап атат. Биздин участкада моунча шайлоочу бар. Моунчасы бизге добуш берет. Биз алар үчүн аш берип койдук. Спорттук оюндарды өткөзүп койдук. Шеф, Кудай буйрса, сиз көшөгөнүн артында туруп алып жетектеген партияны биз алып келебиз деп атышат. Ал партиялардын тизмелерин карасак, Кудайдан жөө кочкандары да бар. Мурдагы бийликтерди мактап атып жарданар түртүйгендер да бар. Бир эле адам 5-6 партиядан алмаштыргандар бар. 11 апрель өлкөдө жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Ага карата үгүт иши шаар статусуна ээ аймактарда 10 күн мурун, тагыраагы 12 мартта башталган. Ал эми айылдык кеңештерге 22 марттан тартып үгүт иши башталган. Ошентсе да жогорудагы айтылган маалыматтардын жыйынтыгы көпчүлүк элдин кабарсыз экенин айгинелеп турат. Нурзада Сыдыкова, Дилет Нушанбаев, Нурньюз, Ош шаары. Эми дүйнө кабарлары жөнүндө учкай маалымат. Бразилияда коронавирустун кесепетинен каза болгондор акыркы сутка ичинде 3000 адамдан ашты. Бул көрсөткүчтөр катары менен 3-чү жумадагы өлкөдөгү эпидемиянын эң жогорку көрсөткүчтөрүнө жетти. Бангладештеги качкындардын Рохинджа лагеринде чыккан өрттөн кеминде 15 адам каза болду. Ал эми Өзбекстандын президенти Мирзиёев журналисттерди курч суроолорду берүүдөн коркпоого жана көйгөйлүү маселелердин жаралышына күнөөлүү адамдарды сындоого чакырды. Толугураак кийинки материалда. Бразилияда коронавирустун кесепетинен каза болгондор акыркы сутка ичинде 3000 адамдан ашты. Мындай маалыматты өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги бөлүштү. Бразилияда каза болгондордун мындай жогорку көрсөткүчү биринчи жолу болду. Коронавирустун курмандыгы болгон жалпы 298.676 бейтаптын 3251 учуру соңку 24 саатта катталган. Ушул эле мезгилде жуктургандардын саны 82.493-кө көбөйүп, 12.133.019 жетти. Акыркы бир жуманын ичинде Бразилияда 510.901 жаңы учур катталып, өлүм саны 15.600дөн ашкан. Бул көрсөткүчтөр катары менен 3-чү жумада өлкөдөгү эпидемиянын эң жогорку көрсөткүчтөрүнө жетти. Бангладештеги Кокс базарга жакын жердеги качкындардын Рохинджа лагеринде чыккан өрттөн кеминде 15 адам каза болду. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча жогорку комиссарынын бул өлкөдөгү өкүлү Йоханнес Вандерклав билдирди. 560 адам жаракат алды, 400 адам дайынсыз. Издөө иштери уланууда. Каза болгондордун тизмеси жаңы ысымдар менен толукталышы мүмкүн. 20 миңден ашуун качкындар лагерди таштап кетүүгө аргасыз болушкан. Өрт шейшемби күнү кечинде чыккан. Учурда өрттүн келип чыгуу кесепеттери иликтенүүдө. Өрттү өчүрүүгө 4 бригада катышкан. Биз бул жерге келгенден бери өрттү өчүрүүгө аракет кылып жатабыз. Маселе бул жерде тамак бышыруу жана жылытуу үчүн көптөгөн газ баллондору бар. Биз оттун оозун басуу үчүн ушул аракет менен күрөшүп жатабыз. Бангладеш миллиондон ашуун Рохинджа мусулмандарын кабыл алган. Алардын көпчүлүгү Арахан Рохинджа куткаруу армиясы 2017 жылы Ракхайн штатындагы полиция бекеттеринде кол салгандан кийин Мьянмадан качып кетишкен. Бул штатта Рохинджа этникалык тобунун өкүлдөрү жашашат. Мьянма бийлиги аймакта аскердик операция баштады. Кагылышууда жүздөгөн адамдар каза тапты. Карапайым адамдар үйлөрүн таштап Бангладешке кетүүгө аргасыз болушкан. Москвада 4 жаштагы кызды өлтүргөндөн кийин психиатриялык ооруканага түшкөн самаркандык Гүлчехра Бобукулова Орусиядан депортацияланат. Маалыматка караганда, Орусиянын ички иштер министрлиги анын Орусия Федерациясында жашоосу ылайыксыз экени тууралуу чечим кабыл алган. Бобукулова дарыланып бүткөндөн кийин Орусиядан чыгарылат. Бобукулова 2016 жылы 29 февралда Октябрьское поле метро станциясынын жанында баланын кесилген башын көтөрүп, өзүнүн жанкечти экенин жар салып жүргөн жеринен кармалган. Ал бала багуучу болуп иштеген
үйдөгү 4 жашар кызды мыкаачылык менен өлтүргөн. Ошол эле жылы 24 ноябрда Москванын Хорошевский райондук соту аны психикалык жактан оорулуу катары таанып, кылмыш жоопкерчилигинен бошоткон. Келин жасаган ишин мойнуна алып, Аллах буйрук бергенин билдирген. Мындан соң Гүлчехра Бобокулова Казандагы психиатриялык ооруканага дарыланууга жөнөтүлгөн. Орусиялык саясатчы Алексей Навальныйдын командасы аны бошотуу талабы менен жазында бир катар митингдерде наразычылык акцияларын өткөрүүрүн жарыялады. Саясатчынын тарапташтары акция өтө турган датаны жана жерди ага катышууга 500 000 киши даяр экенин билдиргенден кийин айтууну пландаштырууда. Митингге катталуу үчүн өзүнчө сайт ишке кирип, бирок акция жөнүндө маалымат жарыялангандан кийин ачылбай калды. Навальныйдын тарапташтары Орусия тарыхындагы эң ири акцияга чыгууну пландоодо. Билдирүүдө митинг саясатчыны бошотуу боюнча пландын бир бөлүгү гана экени белгиленген. Кремлдин башкы сынчысы 44 жаштагы Алексей Навальный былтыр августта Томск шаарында тымызын ууландырылган. Комага түшкөн Навальныйды атайын учак менен Омск шаарынан Берлинге жеткиришип, анын өмүрүн сактап калышкан. Силер адалаттык, хакыйкатты халкка yana bir marta yetkazishlaring kerak. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өткөн аптада Ташкентте журналисттер менен баарлашып, аларды өлкөдөгү абалды объективдүү чагылдырууга, курч суроолорду берүүдөн коркпоого жана көйгөйлүү маселелердин жаралышына күнөөлүү адамдарды сындоого чакырды. Сындагыла алардын аты жөнүн, сүрөтүн белгилеп, эмне үчүн сен муну жасаган жоксуң, эмне үчүн сиз тапшырманы аткарбай жатасыз деп баарына кабардар кылгыла. Бул 3-4 жарлыкка караганда чоң таасирге ээ. Сиздерде чоң бийлик бар, деди Мирзиёев. Ошол эле маалда өзбек лидери өз дарегине сын айтууга мүмкүнбү жокпу аны айткан жок. Соңку мезгилдерде Өзбекстандын президенти аймактарды кыдыруу учурунда журналисттер менен сүйлөшө баштаганы байкалууда. Алгачкы диалог февралда Шавкат Мирзиёев Наманганга барган учурда болгон. Журналисттерде өздөрү каалаган суроолорду берүүгө мүмкүнчүлүк болбосо да, эл аралык байкоочулар муну маанилүү окуя деп эсептешүүдө. Tanqid qilinglar, nimaga sen shuni qilmayapsan, nimaga savol bor, topshiriq bor, nimaga qilmayapsizlar deb familiyasini, rasmini olib chiqib bir ko'rsatinglar. Премьер-министр Улукбек Марипов Бириккен Улуттар уюмунун конференциясынын соода жана өнүктүрүү боюнча баш катчысынын милдетин аткаруучу Изабел Дюрант менен видео байланыш аркылуу маектешти. Анда бажы тутумун санариптештирүү маселеси талкууланып, коррупциялык көрүнүштөрдү олуттуу кыскартууга мүмкүндүк берген автоматташтырылган тутумдун бет ачары болду. Премьер-министр мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү, анын ичинде бажы процедураларын санарипке өткөрүү өкмөттүн ишиндеги артыкчылыктуу багыттардан болуп саналарын дагы кайталады. Биз бул тутумду пайдаланууга кызыктар экенибизди билдиребиз жана уюм менен кызматташууга ниеттенүүдөбүз, деди Марипов. Бириккен Улуттар уюмунун өкүлү Изабел Дюрант кызматташууну өнүктүрүүгө жана көмөк көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Жалалабад шаарында кургак учукка каршы күрөшүү максатында уюштурулган кургак учукту жеңебиз акциясы жыйынтыкталды. Бул багытта атайын отчеттук иш-чара өтүп, ага облус жана шаар бийлигинин өкүлдөрү, дарыгерлер жана коомдук уюмдар катышты. Алгач бир айлыктын алкагында аткарылган иштер тууралуу маалымат берилди. Кургак учукка каршы күрөшүү борборунда эмгектенип, артыкчылыктуу жыйынтык көрсөткөн ак халатчандарга мэриянын ардак грамотасы тапшырылды. Ага улай мектептер арасында өткөн сынактын жыйынтыгы чыгарылды. Кургак учукка кабылган адамдарга болгон туура эмес мамилелерди чагылдырган сүрөт жана видео роликтерди талданып, 7 окуучунун эмгеги мыкты деп табылды. Аларга Улуттук Кызылай коомунун Жалалабадтагы өкүлчүлүгү тарабынан белектер ыйгарылды. Шаарда 2020-жылы 72 адам кургак учук оорусуна биринчи жолу чалдыкканы аныкталган. Быйыл 2 ай ичинде 12 киши бул илдетке кабылган. Кызматкерлер ошо бүт ошо жогорку окуу жайларда, базарларда, мечиттерде, бардык жерде ошо презентациялар менен ошо лекцияларын окуп келип атышат. Жакшы маалыматтарды берип ошо активный иштешип атат. Былтыр биз ошо жакшы COVID-19 байланыштуу өткөрө албай калдык элек, эми быйыл жакшы эле иш жүрүп жатат. Урматтуу телекөрүүчү, сиз Нурньюс маалымат программасын көрдүңүз, ал үчүн сизге ыраазычылык. Эгерде эфирди толук көргөнгө жетишпей калсаңыз, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыз. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Кыска жарнамадан кийин эфирдик берүүлөрүбүз уланат. Амин болсо сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.